Адам адеби. Китептин автору Кыргызстандагы Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов. Редактор Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Алайчы Сейитбеков. Колуңуздагы басылма адамзаттын бири-бири менен жакшы мамиледе эри шаркак жашоо кечирүүсүнө түздөн түз таасирин тийгизген адеп жана ахлак маселелерин камтыйт. Ошондой эле китепте адамгерчиликтин туу чокусуна алып чыгуучу асыл сапаттар сүрөттөлгөн. Китеп жалпы окурман чөйрөсүнө арналат. Бул китеп Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан тастыкталат. Кыргызстан Ислам университети 2023 жыл. Китепти баштан аяк окуган, аудиолоштурган Эрнес Кыяз. Башкы сөз. Ырайымду жараткандын ысмы менен. Мен өзүмдүн диний илимий жолумда көптөгөн китептерге илимий редактор болдум. Адатта ал китептердин авторунун акыйдасына, мазхабына жана илимдеги манхаж багытына маани берип, китептин урунттуу жерлерине көңүл коюп окуп чыкчумун. Көп учурда өзүмдү китептин катасын издеп жаткандай сезип, оңтойсуз абалда жаралчу. А бирок даңктуу аалымыбыз Абдышүкүр ажыбыздын Адам адеби китеби мени өзүнө толук багындырып алды. Тагыраагы өзүн толук окуп чыгууга, жөн эле кургак окуу эмес, ыракаттануу менен окууга китептин усулу, бай мазмуну жана тилинин таттуулугу мажбурлады. Кыргыз тилиндеги көлөмдүү дегелген адабияттарды дароо окуп койгон адатым бул жолу кайталанбады. Китепти Кыргызстанда Бишкектен баштап окуп, Кувейтте, Дубайда улантып, акыры Москвада окуп бүтүрүп, баш сөз жазууга калем кармап отурам. Китеп мен үчүн сопучулуктун семинары болду десем аша чапкандык болбос. Анткени китепти көздөн өткөрүп жатканда, китептин саптары менен кошо менин жашоомдагы, тагдырымдагы, айланамдагы замандаштарым, кесиптештерим менен болгон пенделик мамилем да көз алдымдан чууруп өттү. Китепти барактап бүткөнгө чейин мен канчалаган адамдарды өз ичимден кечирип, канчалаган аткарган иштеримдин, мамилелеримдин катаалыгын сезип өкүндүм. Ал үчүн өксүдүм, тагыраагы өзүмдү өзүм ичимден жеп, кыжаалатчылыкка малындым. Китепти окуп бүткөнгө чейин алда канча жолу өзүмдү жектеп, алда канча жолу такыбаалыктын таразасына ташымды сала албай экилендим. Чындыгында бул китеп мени аябай таасирлетти. Менин ой пикиримдин жаңылануусуна, жашаруусуна өбөлгө болду. Өзүң таткан даамды, көргөн жакшылыкты өзгөлөргө ыраа көрүүнүн сүннөттүгү жалпыга маалым. Андыктан окурман бир тууганым, бул китепти окуп чыгууну сага да сунуштайт элем. Китепти жөн гана барактап коюунун өзү жеткиликтүү болбойт. Өзүңдүн жашооңду, тарыхыңды китепке салып, салыштырып оку. Китепти бир күндө же бир жумада окуп бүткөрүүнүн да кереги жок. Эң негизгиси акылга алжап, өзүңдү маңдайыңа байлап оку. Ар күнү 2 сүйлөмдөн окусаң да ойлонуп оку, береке табасың. Өзүмө каалаган жакшылыкты сага да ырага көрдүм. Изги тилектерим менен бир тууганың Чубак Ажы Жалилов. Москва шаары 25 март 2017 жыл. Алгы сөз. Оболу жараткан Аллага мактоолор айтылсын. Анын акыркы пайгамбары Мухаммадка Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Адамды айбандан айырмалап туруучу асыл сапаттар бар. Ансыз адам болбой калары чын. Адамдын адамгерчилиги да ушул сапаттар менен өлчөнөт. Бул сапаттарга сугарылган адамды адамгерчиликтүү, адеп ахлактуу, мүнөзү көркөм деп айтышат. Айрыкча адамгерчиликти туу туткан кыргыз элибиз буга чоң маани берип келген. Тарбиянын башаты ушундан башталып, аягы ушу менен бүткөн. Баланын бели бешиктен чуга элегинен тартып, адеп ахлактуулукка тарбиялашкан. Адепти өскөн уул кыз ата-энесине алкыш угузса, адепсизи аларды жер караткан. Уул кызы адепти өскөн ата-эне мүдөөсүнө жетип, башы эгиз болсо, уул кызы адепсизи сөзгө сөлтүк, кепке кемтик болгон. Бир сөз менен айтканда, адамдын кадыры анын адеп ахлагы менен өлчөнгөн. Мына ушундай адамды адам кылган адеп ахлактын тамыры Ислам дининен таралган. Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Пайгамбарыбыздын мен кулук мүнөз адеп ахлактын кемчилигин толуктоо үчүн жиберилгенмин деген бир ооз сөзүнөн Ислам дини адамгерчиликти оңдоо үчүн келгендигин аңдоого болот. Кайсы бир кемчиликти оңдоого өзүндө ошондой кемчилиги жок адам гана ылайыктуу. Ошон үчүн адеп ахлактын кемчилигин толуктоо үчүн жиберилген кадырлуу элчи
Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун. Мухаммад пайгамбардын адеп аклагында кемчилик болгон эмес. Муну жараткан Аллах Таала чынында сенин мүнөзүң керемет деп сүрөттөгөн. Жараткандын тарбиясын алган, өзүнүн кемчиликсиз адеп аклагы менен үммөтүнө үлгү болуп өрнөк көрсөткөн кадырлуу, ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыздын адамгерчиликке үндөгөн акыл насаттары кылым картып жашап келет. Мына ошол ат башындай алтынга алмашкыс акыл насаттардын бир үзүмүн сиздерге ушул китеп аркылуу жеткирүү бактысын насип кылган жаратканга чексиз шүгүр айтабыз. Адеп ахлак тууралуу жазган аалым, жазуучулардын ат көтөргүс эмгектеринин жанында биздин бул кичинекей эмгегибиз түккө турбаса да адеп ахлактын оңолуусуна салым кошот деп ишенебиз. Китепти барактаган окурман андагы насаттар аркылуу өзүнүн бир кемчилигин таап, аны оңдоого жетише алса, анда биз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Китепти колуна алган ар бир окурманга жана жалпы элибизге бекем ыйман, көркөм адеп жана бакубат жашоо каалайбыз. Абдышүкүр Ажы Нарматов. Адамдагы асыл сапаттар. Алланын элчисинде силер үчүн көркөм өрнөктөр бар. Кур'ан аяты. Мен кулк мөнөз адеп ахлактын кемчилигин толуктоо үчүн жиберилгемин. Куттуу хадис. Адам адеби менен адам. Элдик макал. Ислам ибадаттары адеп ахлактын башаты. Ислам динин жайылтуу үчүн жиберилген Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун Мухаммад пайгамбар өзүнүн пайгамбар болуп жиберилүү максатын мен кулк мөнөз адеп ахлактын кемчилигин толуктоо үчүн жиберилгемин деген бир ооз сөзү менен түшүндүргөн. Карт тарыхта болуп көрбөгөндөй бурулуш жасап, адамзаттын жашоосун түп тамырынан өзгөртө алган, исламдын артыкчылыгы анын адамзаттын аклагын өзгөртө алгандыгында жатат. Мында эч кандай талаш жок. Исламда аткарылуусу зарыл, диндин түркүгү болуп эсептелген ибадаттар жөн эле ар түрдүү кыймылдарды жасоо, же адам өзү түшүнбөгөн кайсы бир сөздөрдү кайталоо эмес. Ким ушинтип түшүнсө, анын түшүнүгү тайкы. Исламда аткарылуусу милдет болгон ибадаттардын баары адам баласынын адебин, мүнөзүн, адамгерчилигин оңдоочу көнүгүү десек жаңылышпайбыз. Ибадаттар адамдын денесин кубаттандырып, ден соолугун чыңдаган дене тарбиялык көнүгүүлөргө окшош. Дене тарбиялык көнүгүүлөрдү аткарган сайын күн санап адамдын дене мүчөсүндө өзгөрүү болот, чыйралат, күчкө толот. Ибадат кылган адам дагы күн сайын адеп ахлагын өзгөртөт, кемчилигин толуктайт. Анткени жогоруда айткандай, ибадаттын негизги максаты адамдын адамгерчилик сапатын арттырууда жатат. Бул чындыкты касиеттүү Кур'ан менен ыйык хадистер айгинелеп турат. Алгач намазды алып көрөлү. Намазды тургуз, анткени намаз ыплас күнөө иштерден тыят дейт Анкабут сүрөсүнүн 45-аятында. Бул намаз окууга буйруган Кур'ан аяты. Мында намаз адамды жаман кылык жоруктан, адепсиз сөздөн, башкаларга зыянын тийгизүүчү жагымсыз сапаттардан арылтып, тазалай турган ибадат экенин түшүнөбүз. Жараткан Аллах, Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун пайгамбарыбыз андан кабарланган ыйык хадисте: "Мен мага кичипейил адамдарга бой көтөрбөгөн, күнөөгө баткан боюнча таң атырбаган, күндүзү мени эстеген, жетим жесирге, жолоочу мусапырга жардам берген, муктаж болгон адамдын муктаждыгын чечкен адамдын гана намазын кабыл кылам" деген. Бул хадистен намаз окуган адам кандай өзгөрүшү керектиги дагы бир жолу айкын болду. Окуган намазы кабыл болуусу үчүн адамда жогоруда айтылган асыл сапаттар болууга тийиш. Мындан тышкары намаздын ар бир кыймылынын адамдын коомчулуктагы мамилесин оңдой турган жана жеке адамгерчилик сыпатын арттыруучу тарбиялык мааниси бар. Бир мисал келтирели. Бизге белгилүү болгондой 5 убак намаздын белгиленген убактысы бар. Мына ушул убактарда намазды жамаат менен окууга имам менен бирдей киришүү динде сооп сыйлыктуу деп эсептелип, мына ошондой кылууга кызыктырылган. Кимде ким 40 күн ар бир намазын имамдын киришүүсүнөн кечиктирбей чогуу баштап окуса, Алланын коргосунда болот деген сыяктуу бир катар хадистер айтылган. Бул адамдын убакытты так бөлүштүрүүгө жана белгиленген убакыттан кечикпей барууга тарбиялайт. Окумуштуулар адам кайсы бир жумушту 21 күн катары менен өзгөрүүсүз аткарса, анын мээси ошого көнүгүп, денеси адат алып каларын айтышат. Демек хадистеги 40 күн дегендин да өзгөчө мааниси бар. 40 күн катары менен 5 убак намазга убактысынан 1 мүнөт дагы кечиктирбей катыша алган адам убада берген убактысынан кечикпей барууга өзүн тарбиялайт.
Belgiленген убактан кечикпей жүрүү адамдын жашоосунда маанилүү ролду ойнойт эмеспи? Бизде, кыргыздарда, убакытка анча маани бербейбиз. Жумуштан, окуудан, убадаланган убакыттан 5 мүнөт кечигип баруу бизге анча деле ыңгайсыз болбогону менен жашообузга олуттуу зыян алып келери турган иш. Башка тартса бутка, бутка тартса башка жетпеген жакырчылыктан чыга албай жатканыбыздын бир себеби дагы ушул болушу мүмкүн. Дагы бир мисал, жамаат менен намаз окуганда сапка тизилген намаз окуучулардын катары бирдей түптүз болууга тийиш. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз намазды баштаардан мурда ар бир саптын тегиздигине көңүл буруп, саптын түздүгү жүрөктүн түздүгү деп айтаар эле. Бул бой көтөрүү, өзгөлөрдү кемсинтүү сыяктуу жаман сапаттардан арылууга чоң өбөлгө боло турган иш. Өзүн башкалардан өйдө сезген, жакыр, жупунуу адамдардын жанына басып баргысы келбеген текебер адам намазга турганда өзү деле башкалар сыяктуу алсыз пенде экенин даана байкайт. Намазда мындан тышкары дагы көптөгөн тарбиялык сабактар бар. Анын баарын өзүнчө китепке топтосо болот. Төмөндө алардын кээ бирине токтоло кетели. Намаз үчүн даарат алуу адамды тазалыкка тарбиялайт. Даарат болбосо намаз жарактуу болбойт. Намаз убактыларына жараша жок дегенде 3 жолу даарат алууга туура келет. Тагыраак айтканда эртең менен түштө анан кечинде. Адамдын ден соолугу таза болуу үчүн медицинада ар бир тамактануудан мурун, башкача айтканда жанагы эле 3 учурда колду жуу сунуш кылынат. Ал эми дааратта бир гана кол менен эмес, денеде бат кирдөөчү мүчөлөр кол, ооз, мурун, бут жуулат. Ал эми бир күндө 5 жолу мынтип тазаланган адам тазалыктын баркын билип, өзүн тазалыкка тарбиялай алат. Намазга эрте келүү диндеги сооп сыйлыктуу иштерден. Бул амал адамды ар дайым кечикпей жүрүүгө тарбиялайт. Жумушка, чакырылган жерге, убадалашкан орунга жана башкаларга кечигип баруу жашоо турмушка абдан чоң кедергисин тийгизет. Айрыкча бизде, кыргыздарда кечигүү көнүмүш адатка айланып калган. Мисалы, 5 же 10 мүнөт кечигүү эч кимге өөнү учурабайт. Бирок мынча убакта эмне деген жумуштар бүтүп, эмне деген маселелер чечилбейт дейсиң. Муну ар бир мүнөттүн баркын билген адамдар гана сезе алат. Бир күндө 5 жолу мечитке эрте барууга шашылган адам өзүн ар дайым кечикпей жүрүүгө тарбиялай алат. Намазга барганда биринчи сапка туруу дагы абдан сооптуу болору айтылган хадистер бар. Эң сообу көбү биринчи катар, андан кийин экинчи катар. Ошентип саптардын сообу артка жылган сайын азая берет. Ошондуктан көбүрөөк соопко ээ болуу үчүн алдында болууга аракет кылынган адам башка иштеринде да дайыма алдыда болууга умтулат жана өзүн ушуга тарбиялайт. Намазды имам менен окуган учурда анын ар бир амалын имамды ээрчип гана аткарууга уруксат берилген. Өз башынча окуп имамды ээрчибей коюуга болбойт. Бул адамды өзүмчүл болбоого, башкаларга баш ээ билүүгө тарбиялайт. Намазды имам менен окуган учурда андан өтүп кетүүгө болбойт. Имамдан өтүп кетсе намаз бузулат, же күнөөкөр болот. Бул адамды сабырдуулукка жана ишти шашылбай аткарууга тарбиялайт. Намаз окулуп бүткөндө аткарылчу акыркы амал намазды салам менен бүтүрүү. Салам бергенде алгач оң тарабыңа, анан сол тарабыңа кайрыласың. Бул өзүңдүн айланаңдагы адамдар менен жакшы, сылык сыпа мамиле кылууга тарбиялайт. Намаз окуу үчүн мечитке барып, жамаат менен бирге болуу, адамды коом менен бирге болууга, адамдар менен иштеше билүүгө, башкалар менен тил табышууну үйрөнүүгө тарбиялайт. Намазда сажда кылган учурда 2 жолу сажда кылабыз жана 2 сажданын ортосуна бир азга токтолобуз. Биринчи саждага барганда башыбызды жерге коюп, мына ушул топурактан жаралганыбызды моюнга алабыз. Экинчи саждага барганда кайсы бир күнү кайра ушул жер алдына келерибизди моюндайбыз. Ал эми бул 2 сажданын ортосундагы бир аз тыныгуу биздин туулгандан өлгөнгө чейинки өмүрүбүз. Биз анын ушунчалык кыска экендигин сезебиз. Анын өмүрдүн өтө бат өтүп жатканын сезебиз. Мына ушул 2 сажда бизди дүйнө жашоосунда өзүбүздү кандай алып жүрүүгө тарбиялайт. Эми дагы бир маанилүү ибадат зекетке токтололу. Касиеттүү Куранда алардын мал мүлкүнөн садага катары алып, ошол аркылуу алардын жүрөгүн тазалап, күнөөдөн арылт деген аят бар. Тоба сүрөсү 103 аят. Бул аят зекеттин милдеттүүлүгүн билдирип турат. Аятта ачык көрүнүп тургандай, бай адамдын малынан зекет алуу, анын жүрөгүн жумшартып, күнөө иштерден аны тыят. Адам байыган сайын мүнөзү өзгөрөрү белгилүү. Байлыкка кызыгуусу күчөйт, бакыл боло баштайт. Башкалардан өзүн артык сезип, теңине албай калат. Ошентип текеберленүү пайда болот. Ар бир тыйынын санап, жүрөгү байлыкка байланат.
Мына ушундай адамдар малынан шарият көрсөткөн өлчөмдү кедейлерге бөлүп берүүгө көнүксө, анын жүрөгү жумшарып берешем болот. Адамдарга жакшы мамиле кылууну үйрөнөт. Тегеле бир гана зекет эмес, садака кылуунун баардык түрү адамды кичпейилдикке, жумшактыкка, сыпайылыкка, сабырдуулукка тарбиялайт десек болот. Кеп садаканын өлчөмүндө эмес, кеп ошол садаканы чөнтөктөн чыгарууга үндөгөн жүрөктүн тазалыгында. Мына ошол себептен кадырлуу пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, бир осуятында экинчи бир адамга жылуу жүз менен жылмая карооң садака, пайдалуу ишке үндөп, зыяндуусунан тыйып коюң садака, адашып барчу жерин таппай жүргөн адамга жол көрсөтүп коюң садака. Адамдар басып өтчү жолду бутак, сөөк, таш сыяктуу жолтоо болчу нерселерден тазалап коюң садака. Көзү азиз адамды жолдун бул жегинен тигил жегине өткөрүп коюң дагы садака деп айткан. Кандай гана жеңил, бирок маанилүү иштер. Жылмая кароо, жолдон өткөрүп коюу, жол сураганга жол көрсөтүү, булар кимдин колунан келбесин? Албетте, ар бир адамдын колунан келет. Болгону мындай кылууга түптүү жакшы тарбия менен сугарылган жүрөк керек. Бул иштерди аткарган адам элге батымдуу, журтка сиңимдүү болору да бышык. Ал эми бир жылда бир жолу аткарылчу орозонун тарбиялык мааниси айтпаса да белгилүү. Орозонун бир айлык сабагы адамдын бир жылдык адеп аклагын оңдоп түзөп, толуктап турат. Орозодо ашказан эле тарбияланбастан, мээ, жүрөк жана дененин баардык мүчөлөрү тарбияланууга тийиш. Ошон үчүн жараткан Алла пенделерге орозону милдет катары жүктөгөн аятта: "О момундар, силер такыба болуңар үчүн мурдагыларга буйрулган сыяктуу силерге дагы орозо кармоо милдеттендирилди" деп айткан. Такыба дегени кайсы бир жерде болбогон, кайсы ишти аткарбаган Алладан коркуп, пендеден уялып, күнөөдөн сактанып, жакшылыктын үстүндө бол дегенди билдирет. Демек орозонун орозо болуп пендеге жүктөлүүдөгү негизги максаты адамды адамдыкка тарбиялоо экен. Кадырлуу пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоо дуасы болсун, орозонун тарбиялык маанисин айкын чагылдырган бир насаатында мынтип айтат: орозо тутуу деген бул тамак менен суусундукту таштап коюу эле эмес. Орозо тутуу бул чириген сөздөр менен пайдасыз иштерди токтотуу. Эгерде сага кимдир бирөө жагымсыз сөз жолдосо, ага жөн гана "мен орозомун" деп эскертип кой деген. Дагы бир осуятында кимде ким жалган күбөлүккө өтүүнү же жалган күбөлүк берген адамдын сөзү менен чечим чыгарууну таштабаса, анда анын туткан орозосуна Аллах муктаж эмес деп айткан. Жагымсыз сөздөр, жаман иштер, урушуп талашуу, айтор, адамдын адамдык сапатына доо кетирчү иштин баары орозодо токтотулат. Бул мындай иштер орозодо гана токтоп, башка убакта боло берет деген сөз эмес. Бул өзүн адам кылып тарбиялоону каалагандар орозодон таалим алсын деген кеп. Эми ибадаттардын эң эле маанилүү жана олуттуусу катары саналган ажылык тууралуу азын улак сөз козгойлу. Ажылык ибадаты кээ бирөөлөр ойлогондой миңдеген чакырым сапарга чыгып, ыйык жерлерди зыярат кылып, эл көрүп, жер көрүп, анан бир аз базарлык камдап кайра келе турган иш эмес. Ажылык адамдын жан дүйнөсүн жаңыртып, руханий азык берүүчү, кулк мүнөзүн жакшы жагына өзгөртүүчү ибадат. Ажылыктын тарбиясы тууралуу касиеттүү Куранда Кудай Таала мынтип айткан: ажылык бул белгилүү айлар. Ким ушул айларда ажы кылууга милдеттендирилсе, анда ал ажы убагында жубайына жакындык кылбасын. Күнөөнүн баарынан тыйылсын жана талашып тартышпасын. Кандай жакшы иштерди аткарсаңар, аны Алла берип турат. Жолуго, жашоого азык камдап алгыла. Чынында азыктын эң берекелүүсү такыбаалык. О акылдуу пенделер, менден гана корккула, дейт Бакара сүрөсүнүн 197 аятында. Аяттан көрүнүп тургандай, адамды энеден жаңы төрөлгөндө таптаза кыла турган ажы ибадатында адам өзүн түп тамырынан өзгөртүүгө тийиш. Ажылыкта бирөөгө орой сүйлөп, одоно мамиле кылуу ары турсун, бит, бүргө сыяктуу жан жаныбарларды да өлтүрүүгө болбостугу белгилүү. Боорукерликти, ырайымдуулукту үйрөтүүчү мындан өткөн сабак болорбу? Жогоруда исламдын негизи болгон кээ бир ибадаттардын максатына токтолдук. Ибадаттардын ар биринин өзүнө тиешелүү көрүнүшү, аткарылчу кыймылдары, айтылчу сөздөрү бар. Бирок баарынын түпкү максаты адамдын адеп аклагын оңдоого негизделген. Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын "Мен кулк мүнөз, адеп аклагды оңдоо үчүн жиберилгенмин" деп айтканынын төркүнү мына ушунда. Намаз, зекет, орозо, ажылык жана башка ислам ибадаттары адамдын бактылуу жашоо кечирүүсүнө салынган чыйыр, жол.
Ошол себептен динде мындай ибадаттарды аткарууга терең көңүл бурулган. Эгер адам пенде ушул ибадаттардан жашоо турмушуна кандайдыр бир пайда ала албаса, анда ал ибадаттын түпкү маңызын түшүнө алган эмес жана анын ибадаттары да текке кеткен болот. Адептин тайкылыгы ыймандын алсыздыгын айгинелейт. Эзелтен эле элибизде ыйман менен адепти куштун эки канатындай ажырагыс түшүнүп келишкен. Ыймандуу адамды адеби жакшы экен деп, адептүү адамды ыймандуу турбайбы деп айтышкан. Чындыгында бул экөө бири-бири менен тыгыз байланышта. Ыймандуулук адамдын кадыр-баркын жогорулата турган сыпат. Ыйманы бар адам гана ак-караны ажыратып, жакшы менен жаманды талдай алат. Ошол себептен касиеттүү Кур'анда Аллах Таала пенделерине кайсы бир ишти буйрганда же кайсы бир иштен тыйганда алгач, «О, ыймандуулар!» деп кайрылып, анан Алладан коркуп, чынчыл адамдар менен бирге болгула деген сыяктуу буйругун же тыюусун айткан. Ыйманы бекем адам адеп аксактуу болот. Ал эми адеби жок адамдын ыйманы да алсыз болот. Эч кимди көзүнө илбей, өзүнүн уятсыздыгын эл көзүнчө айгинелеген адамды ыймандуу деп ким айта алат? Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын ыйман менен уяттуулук бири-бирине айкалышкан сапаттар. Эгер алардын бири жок болсо, экинчиси да жок болот деп айтканы биздин жогорудагы сөзүбүзгө далил. Кошунасы менен ынтымактуу жашай албаган, ага өзүнүн кандайдыр бир зыянын тийгизген адамга да динде жаман баа берилет. Мисалы, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбыз жанындагыларга Аллага ант ичем, ыймандуу деп эсептелбейт, Аллага ант ичем, ыймандуу деп эсептелбейт. Аллага ант ичем, ыймандуу деп эсептелбейт деп 3 ирет кайталайт. Ошондо жандагылардын бири: "Кимди айтып жатасыз, о Алланын элчиси?" деп суроого аргасыз болот. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз анын кесепетинен кошунасы зыян тарткан адамды деп жооп берет. Ошондой эле керексиз сөзү менен оозун көптүргөн адам тууралуу ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Алланын элчисинин ким Аллага жана кыяматтын болоруна ишенсе, анда пайдалуу сүйлөсүн, болбосо сүйлөбөй тег отурсун деп айтканы ыймандуу адам кереги жок пайдасыз сөздү сүйлөбөстүгүн айгинелеп турат. Мына ушундай жаман адаттардан адам аткарган ибадаты жана ыйманынын бекемделүүсү аркылуу акырындык менен арыла баштайт. Ал эми кээ бир түшүнүгү тайкы адамдар динди туура эмес түшүнүп, эл көзүнчө ибадаттын баарын аткарган болушат. Ошол эле убакта ыймандуу адамга тиешеси болбогон жаман иш-аракеттер да жасай беришет. А бирок диндин желегин желбиреткен Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбыз мындай адашуучулардын келечеги жакшы болбостугун эскертип, үммөттүн мындай кылуудан тыйган. Туура кээде жаш балага намаздын жыгылып турган кыймылын үйрөтөсүң, күндүн жарымына чейин болсо дагы тамак ичпей жүрүүгө көнүктүрөсүң. Бирок бул балага ибадатты толук үйрөтүп койдум деген сөз эмес. Ибадаттын тээ түпкүрүндө жаткан негизги максат ошол үйрөтүлгөндөрдү аткаруу аркылуу адамдык асыл сапаттарга тарбиялоо болуп эсептелет. Эгер адамдын ибадаты аны тарбиялай албаса, анда ибадаты кемчиликтүү жана пайдасыз. Ошон үчүн бир киши ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбызга келип, кайсы бир аял күндүзү орозо кармап, түндөсү кошумча намаздарды окуурун, ошол эле учурда кошуналарына тилинин заарын чачып, тынчтык бербестигин айтканда, Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз ал тозокко татыктуу деп баа берген. Ошол эле учурда эч кандай кошумча намаз окубаган жана ашыкча орозо кармабаган аял тууралуу айтып, бирок ал быштактын бир үзүмү болсо да садага кылып, анан дагы кошуналары менен жакшы мамиледе экенин кабарлаганда, ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз ал бейиштик деп айткан. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбардын жогорудагы жоопторунан динде адамдын ахлагы кандай жогору бааланарын түшүнсөк болот. Мындан тышкары садага берүүнүн кандай пайдалуу экендигин дагы байкай алабыз. Ооба, садага берүү намаз же орозо сыяктуу милдеттүү түрдө аткарылчу ибадат эмес, бирок адамдардын мамилесин бекемдеп, ынтымак ырашкерликти жарата турган ибадат экени талашсыз. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, Алланын элчиси суроого жөн эле жооп берип койгон жок. Жообу аркылуу адамдын ыйманы анын ахлагы менен өлчөнөрүн, туура ибадат жана жакшы ахлак гана адамды бул дүйнөдө дагы акыретте дагы бактылуу кыларын билдирди. Күндөрдүн биринде ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбыз сахабаларына кайрылып,
Силер эч нерсеси жок, куру кол калган адам деп кимди эсептейсиңер деп сурап калды. Биздин арабыздагы колунда тыйыны дагы, буюму дагы жок адамды куру кол калган деп эсептейбиз, деди алар. Кыяматта менин үммөтүмдөн кээ бир адамдар окуган намазы, туткан орозосу, берген зекети менен келет. Бирок бирөөнү сөгүп койгон, бирөөнүн абирин төккөн, дагы бирөөнүн мал мүлкүн тартып алган, бирөөнүн канын төккөн, же бирөөнү уруп койгон. Мына ушулар үчүн анын сооп сыйлыктары тигилерге алынып берилет. Эгер алардын акысын толук кайтарып бүткөнчө анын жакшылыктары түгөнүп калса, анда тигилер жасаган күнөөлөр буга берилет дагы тозокко ташталат. Мына ушул адам аны куру жалак калган болот, деди. Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун пайгамбарыбыз. Мына ушундай адамдар да болот. Чөнтөгүндө 10.000 сому бар, бирок бирөөгө 20.000 сом карыздар адамга окшош. Муну биз кантип бай деп айта алабыз? Ибадаттарды аткарган диндар, бирок жамандык жасоодон тыйылбаган адамды кантип такыба, ыймандуу деп айта алабыз? Бул көрүнүшкө ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун пайгамбарыбыз сону мисал келтирген. Жакшы кулк мүнөз суу тузду эриткендей күнөөлөрдү эритип жоготот. Ал эми жаман мүнөз сирке уксус балды бузгандай амалдарды кыйратып жок кылат дейт. Адам өз напсисин ойлоп жашап, анын жамандыгы жайылып, кесепети башкаларга тие берсе, анда диндин эч кандай үлүшү болбойт. Анын ыйманы жалган. Адеп ахлаксыз диндин баасы болмок беле. Адеп ахлактуулук менен ыймандуулукту байланыштырган дагы бир осуятында ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыз мынтип айткан. 3 түрлүү сапат бар. Мына ошол сапаттар табылган адам мейли ал намаз окусун, мейли орозо кармасын, мейли ажы жана умра кылсын, мейли өзү мусулманмын деп эсептесин, баары бир 200 болот. Булар мындай сапаттар. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, убада берсе анысын аткарбайт, эгер ага аманат жүктөлсө ага кыянат кылат. Хадистин ушуга маанилеш башка айтымында мынтип берилген. 200-дүлүктүн белгиси 3-өө. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, убада берсе аны аткарбайт. Эгер ага аманат кылынса, ага кыянат кылат. Эгер ал намаз окуп, орозо кармап жана өзүн мусулманмын деп ойлосо дагы дейт. Ошондой эле дагы бир осуятында ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, Алланын элчиси мынтип айткан. 4 сапат бар. Эгер адамда ушул сапаттар болсо, анда ал анык 200 болот. А эгер бул сапаттардын белгиси болсо, анда ал кишиде 200-дүлүктүн белгиси болот. Качан ал бул сапаттардан арылмайынча ушинтип атала берет. Бул сапаттар: аманатка кыянат кылуу, жалган сүйлөө, келишимди бузуу, талашып тартышууда чектен чыгуу дейт. Жогоруда айтылган Куран аяттары жана ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун пайгамбардын осуяттары адамдын адеби, жүрүм туруму, анын ыйманы менен тыгыз байланышта экенин айгын элеген кээ бир гана далилдер десек болот. Ыйман менен адепке тиешелүү мындай осуяттарды топтосок өзү эле бир чоң китеп болору бышык. Эми кулк мүнөз тууралуу азын оолак кеп козгойлу. Адамдын көркү адеп. Жогоруда айтылгандардан улам ислам дини адамзаттагы адеп аклагын оңдоо менен бийик даражага чыгаруу үчүн келгенин байкадык. Адамдын адеби анын өзүнө гана тиешелүү кайсы бир мүнөзү эмес, анын адеби коомго олуттуу таасирин тийгизе турган жалаң гана жакшы сапаттар болууга тийиш. Дин жалпы коомдун оңолуусун көздөгөн система болгондуктан ар бир адамдын адебине көңүл бурат. Ошондуктан динде адамдагы жакшы сапаттардын ар биринин артыкчылыгы, эки дүйнөдө пайдасы тийчү жакшы жактары ачык так айтылган. Мунун баарын бул чакан китепке батыруу албетте мүмкүн эмес, ошондой болсо дагы алардын кээ бирине орду менен токтолобуз. Шарик уулу Усама, ага Алла ыраазы болсун, мынтип аңгемелейт. Бирде биз Алланын элчисинин жанында аны тегеректеп отурганбыз. Биз айтылган сөздү угуу үчүн канаттуулар инибизге келип конуп алса болчудай тып-тынч отурдук. Эч ким үн чыгарбады. Ошол учурда бир топ адам келип калды. Анан алардын бири ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыздан пенделердин арасынан кимиси Алла Таалага сүйүктүүрөөк болот деп суроо узатты. Алардын кимисинин мүнөзү жакшы болсо ошонусу деп дароо жооп берди ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыз. Хадистин башка айтымында бирөө инсанга тартууланган эң баалуу нерсе эмне деп сураганда, ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун Аллахтын элчиси жакшы кулк мүнөз деп жооп берген. Дагы бир куттуу хадисте
Ага Алланын тынчтыгы, мактоосу болсун. Алланын элчиси одоно оройлук жана уятсыздык исламга тиешеси жок сапаттардан, исламды тутунган адамдардын эң жакшысы кулк мүнөзү жакшылары деп айткан. Бир жолу кимдир бирөө Алланын элчисине кайрылып, кандай момундун ыйманы толук деп эсептелет деп сурады. Ага Алланын тынчтыгы, мактоосу болсун. Алланын элчиси буга да кулк мүнөзү жакшы момундун ыйманы толук болот деп жооп берди. Ага Алла ыраазы болсун, Амирдин уулу Абдулла аңгемелейт: мен Алланын элчиси, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, силердин кимиңерди жакшы көрөрүмдү жана кыяматта кимиңер менин жанымда болооруңарды айтып берейинби деп 2-3 жолу сураганын угуп калдым. Анан бирөөлөр ооба айтыңыз деп суранышты. Ага Алланын тынчтыгы, мактоосу болсун, Алланын элчиси: силердин кимиңердин кулк мүнөзү жакшы болсо ошонуңар деп сөзүн улады. Баса дагы бир көңүлгө бекемтүүчү хадисте ага Алланын тынчтыгы, мактоосу болсун, пайгамбарыбыз мынтип айткан: кыямат күнү аткарылган иштер таразага коюлганда, момундун сооп табагына салмак болуучу жакшы мүнөздөн башка эч нерсе болбойт. Чындап эле жакшы мүнөздүү адам ошол мүнөзүнүн жакшылыгы себептүү намаз окуучу жана орозо кармоочу адамдын даражасына көтөрүлөт дейт. Исламды алып келген пайгамбарыбыз, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, элди ибадатка чакырды. Тоскоолдуктарга карабай, элдин жакшы жашоосун камсыздаган өлкөнү тикеледи. Аларга дин менен жашоонун жолун үйрөттү. Мына ушул жашоонун маңызы, тагыраак айтканда, эки дүйнөдө бактылуу болуунун жолун көрсөттү. Бул жолду адамдын адебине, кулк мүнөзүнө байланыштырды. Аны бир сөз менен, кыяматта мусулмандын таразасына анын жакшы мүнөзү салмак болот деп түшүндүрдү. Дин пенде менен пенденин, ошол эле учурда пенде менен жаратуучунун мамилесин бекемдейт. Бул эки мамиленин түпкү максаты бир. Бул жаратуучунун буйругун аткаруу аркылуу жаратылгандар менен ынтымакты куруу. Кээ бир жасалма тырмакча ичиндеги диндерде болор болбос иштер аркылуу жасалган күнөөлөрдүн кечирилери айтылат. Ислам мындай айтпайт. Исламда терең ишенимге жана буйрукту аткарууга көңүл бурулат. Буйрукту аткарган адам өзүнөн өзү күнөөдөн алыстайт. Ибадаттарды аткаруу менен кетирилген кемчиликтер түздөлөт. Ушул тартип менен адам жашоосун алга жылдырып, даражасы жогорулайт. Ага Алланын тынчтыгы, мактоосу болсун, пайгамбарыбыз мына ушул жолго басым жасаган. Сокур туроодон тыйып, ар бир иштин түпкү максатын түшүнүү менен аткарууга үндөгөн. Кулк мүнөздүн баалуулугун, аны жакшыртуунун зарылдыгын кан какшап түшүндүргөн. Ага Алла ыраазы болсун, Аннас пайгамбарыбыздын, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мынтип айтканын кеп салат. Пенде кулк мүнөзүнүн жакшылыгы себептүү акыретте жогору даражага жана мартабалуу орунга татыктуу болот. Ошондой эле кулк мүнөзүнүн жамандыгы себептүү тозоктун түпкү катмарында калары да бышык дейт. Ага Алла ыраазы болсун, Айша энебиз Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбардан укканын мынтип баяндайт. Чындыгында момун адам жакшы кулк мүнөзү аркылуу күндүз орозо кармап, түндөсү намаз окуган адамдын мартабасына жете алат деген. Умардын уулу, алардын экөөнө тең Алла ыраазы болсун, кабарлаган хадисте Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбыз кээде ибадатта үнөмчүл болгон мусулман Алланын ага ырыологон эки сапаты, тагыраак айтканда, үлгүлүү мүнөзү жана жакшы жүрүм турмуу аркылуу түнү орозо кармоочу, күндүзү намаз окуучу адамдын даражасына жетет деп айткан. Ага Алла ыраазы болсун, Абу Хурайра айтып калтырган хадисте Алланын тынчтыгы, мактоосу болсун, пайгамбарыбыз мынтип айткан: момундун сыймыгы дининде, кайраты акылында, баркы мүнөзүндө дейт. Ага Алла ыраазы болсун, Абу Зар айтып жеткирген, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын хадисинде мынтип айтылган: чындыгында чын жүрөгү менен ыйман келтирген, жүрөгүн күнөөдөн, тилин жалгандан сактаган, көңүлү тынч, мүнөзү жакшы адам ийгиликке жетет дейт. Коомдо буйруп, тыйып же айтып деп жүрүм турумду оңдоо мүмкүн эмес. Анткени адамдын табияты ушундай, анын напсиси кимдир бирөөнүн мындай кыл, андай кыл деп буйруганын жактырбайт. Адеп берүү үзгүлтүксүз тарбияны талап кылат. Кандайдыр бир өрнөктү тутуп, ошону үлгү кылмайынча тарбия жемиштүү болбойт. Өзүнүн мүнөзү үлгүлүү болбогон адам башкага тарбия бере албайт. Көргөндө көз кубанган, сүйлөшкөндө жүрөгө салган, жүрүм туруму түз, адеби бийик, мүнөзү жумшак адамдын баскан изи тарбия.
аты оонаган жерде түк калат демекчи. Мындай адамдар эч кимди эч нерсеге буйрубаса дагы, адамдар аны өрнөк кылып баскан тургандан үлгү алышат. Мына ошондой төрт тарабы төп келген үлгүлүү инсан ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз Мухаммад болгон. Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбыз жолдоштордун арасында аларга үлгүлүү жол көрсөткөн, жүрүм-турумдун эң сонун адептеринин иш жүзүндө көрсөтө алган өрнөктүү инсан болгон. Аларга кайсы бир ишти тили менен буйруудан мурда аны иш жүзүндө өзү аткарып көрсөткөн, Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбардын калайык калкка берген тарбиясынын жемиштүү болуусунун сыры мына ушунда. Ага Алла ыраазы болсун, Амирдин уулу Абдулланын айтымында, Алланын элчиси орой жана уятсыз болгон эмес, ананда дайыма силердин жакшыңар кулк мүнөзү жакшылар деп айтчу. Ага Алла ыраазы болсун, Анас айтат, пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылдым. Аллага античип айтам, анын уф дегенин бир дагы жолу укпадым. Эмне үчүн муну мындай кылдың, эмне үчүн аны тигиндей аткардың деп дагы айтчу эмес. 10 жыл оңой убакыт эмес туугандар. Мына ушунча мөөнөттө кызматчысына бир жолу орой сүйлөбөгөн адамдан үлгү албай, кимден үлгү алмакпыз? Ушул эле ага Алла ыраазы болсун, Анас дагы кеп салат. Алланын элчиси ушунчалык жумшак жана көңүлчөк эле, аны шаардагы кайсы бир өспүрүм, күң же кул колунан жетелеп каалаган жагына ээрчип кете бермек. Бирөө менен кол алышып саламдашса, тиги колун тартып алмайынча колун андан тартып алчу эмес. Учурашкан адамы андан жүзүн бурмайынча жүзүн бурчу эмес. Катар отурганда тизесин башкалардан алдыга чыгарчу эмес дейт. Ага Аллах ыраазы болсун, Айша энебиз Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын мүнөзү тууралуу дагы буларга токтолот. Эгер эки иштин бирин тандоо зарыл болуп калса, Алланын элчиси дайыма жеңилирээкин ыктыяр кылчу. Эгер ал күнөө эмес болсо, эгер күнөө болсо, анда жаа бою кашчу. Өзүнө айтылган жала үчүн такыр ачууланчу эмес. Эгер динге тиешеси болсо, ага ачууланчу. Кызматчысына да, аялына дагы дегеле кол көтөргөнүн көргөн жокмун. Казатта гана душманына кол көтөрөт эле дейт. Ага Алла ыраазы болсун, кайра эле Анас кеп салат. Бир жолу Алланын элчиси менен бирге кетип бара жаткан. Ал жакасы катуу жип менен кыйыкталган чепкенин кийип алган болчу. Бир маалда чөлдөн келген маданиятсыз адам жете келип, ага Алланы тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарды жакасынан кыса кармап, "Эй Мухаммад, Алланы сендеги казынасынан мага да бербейсиңби?" деди. Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбардын кысылган мойну көзүмө чалдыкты. Катуу кысылгандыктан анын мойну кызарып, күрөө тамыры көөп кеткен экен. Ошого карабастан Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз ага карап жылмая күлүмсүрөдү дагы анан, "Буга суранганын бергиле" деп буйруду дейт. Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын жогорудагыдай жумшактыгы, кичипейилдиги жана анын ушул сапаттар жөнүндө айтканы тууралуу ага Алла ыраазы болсун, Айша энебиз буларга токтолот. Алланын элчиси Алла Таала жумшактыкты жакшы көрөт. Жумшак адамдарга оройлорго бербеген нерсени берет. Дегеле жумшак адамдарга берилгендер алардан башка эч кимге берилбейт деп айтчу. Кээде жумшактык кайсы иште болбосун, аны көркүнө чыгарат. Кайсы иште болбосо, анын көркүн качырат деп айтчу. Ага Аллах ыраазы болсун, Жарир Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, пайгамбарыбыз жумшактык жана мээримдүүлүк тууралуу буларды айтканын баяндайт. Алла Таала мээримдүү адамга, акмактарга бербеген нерсени берет. Алла кимди жакшы көрсө, аны мээримдүү кылат. Адамдардын кимиси мээримдүүлүк сапатынан куру калса, анда жакшылыктын баарынан куру калыптыр деген. Ага Алланын тынчтыгы жана мактоо дуасы болсун, Алланын элчисинен үлгү алууну көздөгөн жолдоштору анын үй ичиндеги иш аракеттерин билүү үчүн Айша энекебизден Алланын элчиси үйдө эмне иш кылат деп сурашканда, Айша энебиз мынтип жооп берген: "Үйдө үй жумуштарына каралашат. Эгер азан чакырылса, дааратын алып намазга жөнөйт" деген. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын жүзүнүн жылуулугу жөнүндө Харистин уулу Абдулла мындай дейт: "Алланын элчисинен башка дайыма жүзүнөн жылмаюу кетпеген бир дагы жанды көрбөдүм" дептир. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын жашоо таржымалынан жакшы билгенибиздей, ал эч нерсеге бакылдык кылбаган берешен, эч нерседен коркпогон эр жүрөк, эч качан тескери өкүм чыгарбаган адилет, такыр жалган сүйлөбөгөн чынчыл, бүтүндөй жашоосунда акыйкатты жар салган тайманбас адам болгон. Мына ошол себептен Кудай Таала пенделерди андан үлгү алып,
өрнөк тутууга үндөгөн. Бул тууралуу касиеттүү Куранда, акыйкатта силерге Алланын элчисинде сонун өрнөктөр бар. Бул өрнөктөр Алладан жана акырет күнүнөн үмүтү бар Алланы көп эстегендер үчүн деп айкын айтылган. Ахзаб сүрөсү 21-аят. Ага Алланын тынчтыгы мактоо дуасы болсун, пайгамбардан башка ар тараптуу үлгү ала турган төгөрөгү төп келишкен инсан жок. Кичипейил, мээримдүү, ошол эле убакта эр жүрөк тайманбас, оозунан эзели жаман сөз чыкпаган, жүзүнөн жылмаюу кетпеген, улууга да, кичүүгө да, кедейге да, байга да бирдей мамиле жасаган, ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбардын мүнөзүнөн үлгү ала албаган адам башкадан үлгү издеп эмне кылат? Сураган адамга сураганын берчү. Жок болсо жылуу маанай жакшы сөзү менен узатчу. Өмүрлүк жары ага Аллах ыраазы болсун Айша энебиз айтат: Алланын элчисинин мүнөзүндө сону мүнөздү эч кимден көрбөдүм. Үй бүлө мүчөлөрү болобу, жолдоштору болобу, айтор ким чакырса дароо даяр болчу дейт. Кулга да, эркин адамга да бирдей мамиле кылат эле. Шаардын аркы четиндеги ооруп калган адамдан кабар алчу. Кайтыш болгондун жаназасына турчу. Жолукканга оозунуп салам айтчу. Келген адамга төшөгүн, ал болбой калса кийимин сала коюп ошого отургузчу. Өтүп кеткен адамдын жакшылыгын унутчу эмес. Хадиша энебизди тирүүсүндө кандай урматтаса, кайтыш болгондон кийин дагы ошондой эсинен чыгарбай, анын жакшылыктарын сөз кылчу. Колуна кандайдыр бир белек тийип калса, муну баланчага алып барып бергилечи. Ал Хадишанын курдашы эле, аны аябай жакшы көрчү деп, өтүп кеткен жубайынын жакын санаалаштарындагы көңүлдөн сырт калтырбайт эле. Өзүнө карата айтылган мактоону, урмат-сыйды жек көрөт эле. Эшиктен киргенде ордунан тура калган жолдошторуна ордуңарда отура бергиле, бири-бирин улуктап, ыйыктап жиберген башка коомдорго окшоп калбагыла деп, алар менен катарлашып отурчу. Эч качан каткырып күлчү эмес, күлгөндө уртунан жылмая күлчү. Үнүн бийик көтөрүп сүйлөчү эмес. Сөзү түшүнүктүү болсун үчүн кээде айтканын 2-3 жолу кайталап айтчу. Тазалыкты, жыпар-жытты жакшы көрчү. Башкалардын да ушундай болуусун каалайт эле. Калптын казаны кайнабайт. Адам баласынын жашоосу чындыкка негизделген. Ааламда жалган нерсе жок. Алла Таала асман жерди жаратканы чындык. Адамга өмүр бергени чындык. Адамдын жанын алары да чындык. Акырет, бейиш, тозок баары чындык. Ал эми жалганды ойлоп тапкан адамдын өзү. Эгер адам баласы өзүнүн жараткан ыруулугун табиятынан чыкпай жашаганда, жер бетинде жалган деген түшүнүк болмок эмес. Жалганчылык болбосо күмөн саноо, шектенүү, ишенбөө сыяктуу жаман сапаттар да жок болмок. Бирок адамдар бири-бирине жалган айтышты. Бир-бирин алдаганды үйрөндү. Ал тургай Кудайдын куту китептерин да өзгөртүп, жалган жашыкты кошушту. Акырында диндин өзү жалганга чыкты. Пайгамбарларды жалганчы деп ишенишпеди. Кудайдын бар экенин жокко чыгарышты. Элдин абалы ушундай даражага жеткенде Кудай Таала чындыктын үстүнө курулган ислам динин жиберди. Коомдо исламды орнотуу чындык менен башталды. Адамдардын жүрөгүнө сиңип калган күмөн саноо, ишенбөөчүлүктү тазалоо менен башталды. Жаман күмөн саноодон өзүңөрдү тазалагыла. Анткени жаман күмөн иштердин эң жалганы деп Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыз мусулмандарды күмөн саноодон кайтарды. Жалаң жалганга берилип, жүрөктөрү шекке, күмөнгө толуп, акылына чындык илешпей калган коомдор тууралуу касиеттүү Куранда Аллах Таала мынтип эскерет. Алар жалган күмөндү жана напсы каалаган нерсени гана ээрчип жүрүшөт. Аларга Раббиси тарабынан туура жол көрсөтүлгөн болчу дейт. Najm сүрөсүнүн 23-аятында. Ислам чындыкты урматтаганы жана жалганды жек көргөн үчүн ар бир иште чындыктын болуусуна көңүл бурат. Айша энебиз айтат: Алланын элчисинин эң жаман көргөнү жалган айтуу эле. Эгер бирөөнүн жалган сүйлөгөнүн угуп калса, качан тиги жалган айтканда тобо келтиргенин укмайынча аны эсинен чыгара алчу эмес дейт. Мусулмандардын алгачкы мугалими болгон Алланын тынчтыгы мактоо дуасы болсун пайгамбарыбыз пайгамбарлыкка чейин дагы, андан кийин дагы жалган сүйлөгөн эмес. Жалганчылык адамдын напсисиндеги зыяндуу оору. Дене мүчөлөрүңдүн бири ооруганда аны дарылаган сыяктуу эле жалганчылыкты да дарылоого болот. Кээ бир адамдар малынан зекет берерде же садака кыларда манжалары титиреп, напсиси каалабай араң эле узатат же такыр эле бербейт. Кээ бирөөлөр кышкы суукта же жайкы аптапта кандайдыр бир жумуш аткаруу зарыл болуп калса,
кыйыктанып араң аткарат же аткарбай эле коет. Мына ушулар сыяктуу эле жалганга көнүп калган адам чын сүйлөсө кыйын. Бирок жогорудагылар кээде кечиримдүү, анткени алардын зыяны өзүнө гана тиет. Жалганчылыктын зыяны башкаларга тиери белгилүү. Мына ошондуктан Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун пайгамбарыбыз мусулман ар кандай кемчилик кетирүүсү мүмкүн, бирок эч качан жалган сүйлөбөйт деген. Дагы бир жолу ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыздан бирөөлөр момун адам коен жүрөк болуусу мүмкүнбү деп сураганда ал мүмкүн деп жооп берген. Момун адам бакыл сараң болуусу мүмкүн деп сураганда да бакыл болуусу да мүмкүн деген. Момун адам жалган айтуусу мүмкүнбү деп сураганда жок. Момун эч качан жалган сүйлөбөйт деп жооп берген. Жогоруда бакылдык кылып зекет, садака бербөө тууралуу айтылганда, ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыз мусулман болуп туруп, бирок бакылдык кылуусу мүмкүн деп жооп берди. Чынында зекет бербей коюу адамдын ыйманына зыянын тийгизе турган чоң күнөө. Ал эми жогорудагы хадистен жалган сүйлөө бакылдыктан да оор экенин байкасак болот. Эмне үчүн жалган айтууга тыюу салынган? Эмне үчүн динибизде жалган сүйлөө чоң күнөө болуп, жалган сүйлөгөн адам азапка кабылат? Бул суроолордун жообун өмүрүндө бир эле жолу кимдир бирөөнүн жалганына ишенип, ошонун айынан кийин башын ташка койгулаган адамдар жакшы билет. Бир жалгандын айынан достук бузулуусу мүмкүн. Бир жалгандын айынан үй бүлө ажыроосу мүмкүн. Бир жалгандын айынан бүтүндөй коом, мамлекет талкалануусу мүмкүн. Жалган сүйлөө шариятта тыюу салынган иш болгондуктан эч качан жакшылык алып барбайт. Кайырчы байыбайт, калпычы жарыбайт. Калптын казаны кайнабайт деп ошон үчүн айтылган. Тийгизген зыянына карата жалган сүйлөөнүн күнөөсү да ар түрдүү болот. Ошого карап жалганды бир канчага бөлүшөт. Жалгандын эң жаманы динде жалган айтуу. Тагыраак айтканда, Алланын же пайгамбардын атынан жалган сүйлөө. Алла Таала Куранда айтпаган сөздү Куранда мынтип айтылган деп жалган айтуу, же Куранда айтылган нерсени мында айтылган эмес деп жалганга чыгаруу өтө чоң күнөө. Ошондой эле ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыздын атынан жалган сүйлөп, хадисте мынтип айтылган деп айтылбаган нерсени оюнан токуп чыкса, бул да өтө оор күнөө. Бул тууралуу ыйык хадистердин биринде ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыз мага жалган айтуу башкаларга жалган айтуу сыяктуу эмес. Кимде-ким менин атымдан атайлап жалган айтса, ал өзүнө тозоктон орун камдаган болот деп айткан. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарга жалган сүйлөөнүн ичине ал айтпаган нерсени айтуу, ал аткарбаган ишти аткаруу, ал тыюу салган нерсени уруксат деп, уруксат берген нерсени тыйган деп айтуу кирет. Бул диндин өзгөрүүсүнө, бузулуусуна алып келери белгилүү. Ошол себептен ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыз буга катуу тыюу салып, мындан сактанууну алдын ала эскерткен хадисинде мынтип кайрылган. Акыр заманда жалганды чындай сүйлөгөн адамдар чыгат. Алар ата-бабаңарда, өзүңөр да укпаган нерселерди айтышат. Мына ошондо аларга жакын жолой көрбөгүлө. Алар силерди адаштырып, чагымчылык кылып араңарга от жакпасын деген. Жалгандын дагы бир түрү жетекчинин кол алдында иштеген кызматкерлерине жалган айтуусу. Жетекчи адилеттүү жана чынчыл болуусу зарыл. Эгер бул эки сапаттын биринен эле тайса, демек ал кызматчыларына кыянат кылат. Жетекчи дегенде биз үй бүлөдөгү атадан баштап мамлекет башчысына чейин түшүнүүбүз керек. Булардын жалган сүйлөөсү жеке адамдардын жалганына караганда көбүрөөк зыян алып келет. Демек күнөөсү да ошончо оор болот. Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун пайгамбарыбыз бул тууралуу мынтип айткан. 3 түрлүү адамдар күнөөсү жуулмайынча бейишке кирбейт. Бузулган карыя, жалганчы жетекчи жана текебер томаяк дейт. Тамашалашууда же адамдарды күлдүрүү максатында жалган айтуунун дагы күнөөсү оор. Адамдардын көбү тамашалап жалган айтып коюуну жеңил санашат. Күнөө деп эсептешпейт. Бирок тамашалап жалган айтуунун айынан эки достун душманга айланганын көрүп эле жүрөбүз. Тамашалашуу дагы пайдалуу, бирок ага жалган аралашпого тийиш. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыз мен да тамашалашууну каалайм, бирок чындыкты гана айтам деген. Ошондой эле дагы бир хадисинде тамашалаганда да жалган аралаштырбаган адамга бейиштин дал ортосунан бир үйдү убада берем деп айтса, экинчи бир хадисинде тамашалашууда да жалган айтпаган адам толук ыймандуу боло алат деген. Ал эми элди күлдүрүү максатында жалган сүйлөгөн адам тууралуу айтылган хадисте азапка кабылсын, элди күлдүрүү үчүн жалган айткандар азапка кабылсын деп айтылган. Жалгандын дагы бир түрү
кайсы бир адамга жагынуу же анын кадыр баркын жогорулатуу үчүн жалган айтып мактоо. Кимдир бирөөнү мактаганда ал жөнүндө эмнени билсе ошону гана айтуу керек. А бизде болсо мактаса кыргыз мактасын деп төбөсүн көккө жеткире мактайбыз. Жамандасак жерге киргизе жамандайбыз. Макталып жаткан адам мактоого канчалык татыктуу болсун, баары бир көкөлөтө мактоо ага зыянын тийгизбей койбойт. Пенде мактоо көтөрө албайт. Мактоо чындык менен башталышы мүмкүн, бирок акыры жалганга айланары турган кеп. Ошон үчүн мактоого ылайыктуу төгөрөгө төп келишкен. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз дагы өзүн мактоодон тыйган. Муну христиандар Иса пайгамбарды ыйыктагандай мени да ыйыктап жибербегиле. Мени жөн эле Аллахтын кулу жана элчиси деп атагыла деген сөзүнөн байкайбыз. Текеберлик, өзүн өзгөлөрдөн өйдө сезүү, менсинүү сыяктуу жаман сапаттарды адамдарга биз өзүбүз тартуулайбыз. Мактоо адамды көз көрүүнө өзгөртөт. Көп макталган адам өзүнүн кемчилигин билбей калат. Ага Аллах ыраазы болсун, Абу Хурайранын Алланын элчиси бирөөнү ашыра мактаган адамдын бетине топурак чачкыла деп айтчу дегени да мактоо зыяндуу экенин айгинелеп турат. Адамдагы жакшы сапатты көтөрмөлөөнүн чеги канчалык болуу керектигин төмөнкү окуядан билсек болот. Бирде ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын жанында отурган бирөө экинчи бир адамды ашыра мактап жибергенде, ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз: "Ой, сен тигинин омурткасын сындырбадыңбы? Эгер бирөөнүн жакшылыгын билсеңер жана аны айткыңар келсе, тигини мен ушундай деп ойлоймун. Алланын алдында эч кимди даңазалабайм дегиле" деп адамды канчалык деңгээлде мактоого болорун үйрөткөн. Соодада жалган айтуунун да кедергиси чоң. Учурда соода сатык кылынчу жердин баары жалгандын чордуна айланды. Сатуучу товарын өткөрүү үчүн жалган айтат, алуучу арзаныраак алуу үчүн жалган айтат. Мындай жалган менен коштолгон сооданы ислам четке кагат. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын алуучу менен сатуучу бири-биринен ажырап кеткенче сатпай кайра алууга же саткан соодасын улантууга ыктыярдуу болушат. Эгерде айыбын ачык айтып, жалган айтпай соода кылышкан болсо, соодалары берекелүү болот. Эгер айыбын жашырып, жалган айтып соода кылышкан болсо, соодасы жүргөн менен анын берекеси болбойт дегени буга айкын далил. Ошондой эле муну буюм териминин айыбын билип туруп, аны башкаларга жашырып сатуу мусулманга адал эмес деген осуятынан да байкасак болот. Сатуучу тилинен баал тамыза жалган сүйлөп, алуучуну ишендиргени анын күнөөсүнө күнөө кошот. Бул тууралуу ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз мынтип айткан: "Жалган айтуу менен экинчи бир тууганыңды ишендирүүң ага кылган кыянатыңды андан бетер көбөйтөт" дейт. Абу Аффанын уулунун кеп салуусунда бир жолу бирөө буйумун сатуу үчүн жалган айтып, Алланын аты менен ант ичет. Ошондо Аллах төмөнкү аятты түшүргөн: "Аллага берген уадаларын жана анттарын арзыбаган баага саткан кишилердин акыретте эч кандай насиби жок. Кыяматта Аллах аларга сүйлөбөйт, ырайымы менен карабайт жана күнөөлөрүнөн тазартпайт. Аларга жан ооруткан азап бар" деген. Алу Имран сүрөсү 77-аят. Жалган күбөлүк берүү тууралуу да динде катуу айтылган. Сотто же башка бир зарыл учурда көрбөгөнүн көрдүм, укпаганын уктум деп же тескерисинче жалган күбөлүк берүү адам баласынын жашоосуна олуттуу зыянын тийгизе турган иш. Ошол себептен буга тыюу салынып, мындай кылган адам күнөөгө батары айтылган. Касиеттүү Куранда мындай буйрук бар: "О ыймандуулар, адилеттүү болгула жана өзүңөрдүн, ата-энеңердин, тууган уруңардын зыянына болсо дагы, алардын бай кедейлигине карабай, Алла үчүн туура күбөлүккө өткүлө. Аларга силерден Алла жакыныраак, адилетсиздик кылып, өз кызыкчылыгыңарды көздөбөгүлө. Эгер чындыкты бурмалап, адилеттиктен тайсаңар, Алла силердин бардык ишиңерден кабары бар" дейт Ниса сүрөсүнүн 135-аятында. Мындан айкын көрүнүп тургандай, күбө болгондо өзүңө же өзүңө жакын адамга зыяны тие турган болсо дагы, баары бир чындыкты айтуу зарыл. Учурда канчалаган адамдар жалган күбөлүктүн айынан өзүнө тиешелүү мүлктү башкага алдырып жиберип, ал тургай күнөөсүз темир тордун артында калып жатышат. Бул бүтүндөй коомчулуктун көйгөйү болгон үчүн шарият буга тыюу салган. Жалган күбөлүк берүүнүн күнөөсү кандай оор экенин ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын төмөнкү осуятынан дагы байкайбыз. Бакранын атасы мынтип кеп салат: "Бир жолу Алланын элчиси бизге: силерге өтө оор күнөөлөрдү айтып берейинби" деп кайрылып калды. Биз бир ооздон айтыңыз деп сурандык. Алланын элчиси: "Аллага башка нерсени шерик кылуу,
ата-эненин каргышына калуу адам өлтүрүү деп айтып баштады да, сөзүнүн ушул жерине келгенде мурдагы жамбаштап отурган абалын өзгөртүп өйдөрөөк боло калып, жалган күбөлүк берүү деп токтобостон ушуну кайталай берди эле. Биз эми токтоп калгыдай эле деп тилеп жибердик. Жалган күбөлүк берилген жерде чындык эч качан ачыкка чыкпайт. Чындык чыркырап, жалгандын күнү тууй берет. Жалгандын жолу миң, чындыктын жолу бир деген ушул. Жалганчылыкты адамдагы оору экенин жогоруда айтып өттүк. Анын кесепеттери жөнүндө да сөз болду. Эми бул ооруну дарылоонун жолдоруна бир аз токтололу. Медицинада ооруну дарылоого караганда аны алдын алуу жеңил деген сөз бар. Руханий оорулардан да аны жугузуп алуудан мурда сактанган жакшы. Баарыбызга белгилүү болгондой, адам баласы туура ишеним менен ак барактай таза төрөлөт. Күн өтүп акыл эси толо баштаганда айлана чөйрөсүнө карап өзгөрө баштайт. Тагыраагы ак барактын бетине кара чекиттер пайда болот. Мына ушундай кара чекиттердин алгачкылары жалган айтуу чекиттери десек болот. Баланын аң сезиминде алгач жалган айтуу деген түшүнүк жашабайт. Качан гана ал ата-энесинин, ага эжелерин жана башкалардын ага же бири-бирине жасаган жалган мамилелерин көргөндө, анда жалган айтуу сезими ойгонот. Демек биз анча деле маани бербей, же жалган деп эсептебестен айтып койгон бир ооз сөз келечекте баланын эң мыкты жалганчы болуп чыгуусуна ачылган алгачкы эшик болуусу толук мүмкүн. Ал эми балам, мага бирөө келип калса жок деп койчу деп бөлмөсүнө эс алганы кирип кеткен ата кийин баласынын кайсы бир жалганын угуп калса, ага күнөөлүүнү алыстан издебесин. Уяда эмнени көрсө учканда ошону алат, же алма сабагынан алыс түшпөйт деген ушул. Баланын жалганчы болуусуна ата-эне өзү себепкер болот. Ошон үчүн ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз балага жалган айтуудан катуу тыйган. Амирдин уулу Абдулла бир окуяны мындайча баяндайт. Бирде апам мени чакырып, "Бери кел, сага бир нерсе берем" деп калды. Үйүбүздө Алланын элчиси отурат эле. Ал апамдан "Балаңа эмнени бергиң келип жатат" деп сурады. Апам "Курманы берейин деп жатам" деди. Ошондо Алланын элчиси "Жакшы. Эгер мынтип чакырып, анан эч нерсе бербей койсоң, анда жалганчы деп жазылып калмаксың" деди. Ошондой эле ага Аллах ыраазы болсун, Абу Хурайра айтып жеткирген хадисте да ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыз ушул жөнүндө сөз козгоп, кимде ким баласын бир нерсе берем деп чакырып, бирок эч нерсе бербесе, ал жалганчы болуп эсептелет деп айткан. Ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун, пайгамбарыбыздын ата-энелерге берген бул тарбиясы бир эле убакта аларды жалган айтуудан тыйып, жана балдардын да жалганчы болуусун алдын алат. Негизи эле динде күнөө иштен сактанууга караганда, ошол күнөөгө алып барчу иштерден сактанууга көбүрөөк көңүл бурулат. Анткени алдын алуу адамдын нафсисин таза сактайт. Жалгандын даамын татып калганды айыктыруудан анын даамын таттырбай тарбиялоо жеңил. Жыйынтыктап айтканда, жалгандын кайсы түрү болбосун коомго олуттуу зыян алып келери белгилүү. Эне баласын алдайбы же падыша элин алдайбы, түпкүлүгүндө экөөнүн айырмасы деле жок. Экөөнүн тең акыбети жакшы эмес. Хадисте айтылат: "Чынчыл болгула. Чынчылдык жакшылыкка жетелейт, а жакшылык болсо бейишке алып барат. Эгер адам ар дайым чын сүйлөсө, Алла Таала аны чынчыл деп жазып коет. Ал эми жалгандан сактангыла, анткени ал жамандыкка жетелейт, а жамандык тозокко алып барат. Эгер пенде жалган сүйлөй берсе, Аллах Таала аны жалганчы деп жазып коет." Маалыматтын булагы Бухари. Дагы бир хадисте мынтип айтылган: "Пенде жалган айта баштаса, анын жүрөгүндө бир кара чекит пайда болот. Эгер жалганын уланта берсе, жүрөгү толук карараттагы Алланын алдында жалганчылардын катарына жазылып калат" дейт. Ал эми чынчылдык жетелеп барчу жакшылык бул тил менен айтып билдире албай турган нерсе. Бул жакшылыктын эмне экендиги тууралуу төмөнкү аятта кенен чонон айтылат. Жакшылык жүзүңөрдү чыгыш же батышка буруу эмес. Жакшылык Аллага, акырет күнүнө, периштелерге, китепке, пайгамбарларга ишенген, өзү жакшы көргөн мал дүйнөсүн туугандарга, жетимдерге, жакырларга, мусапырларга, муктаж болуп сурагандарга, башын азат кылууну каалаган кулдарга садака берген, зекетти төлөгөн, уадалашканда уадасында бекем турган, жана жакырчылык, оору сыркоо, согуш убактарында сабырдуу болгон адамдардын жакшы мүнөзү. Мына ушулар чынчыл жана ушулар гана такыба кишилер дейт. Бакара сүрөсү 177-аят. Адам чынчылдык сапаты менен жогоруда аятта айтылган асыл сапаттарга жете алат.
Аятта адамдын ыйманына, адебине, маданиятына тиешелүү сапаттардын баары камтылган. Мына бул 3 нерсени өзүнүн жан дүйнөсүнө батыра алган адам башкаларга үлгү болуп, өзүнүн жакшы жагын гана көрсөтө алат. Бул даражага жетүү үчүн адам чынчыл болууга тийиш. Чынчылдардын иши өзүнөн өзү ийгиликтүү болуп оңоло берет. Бул Алланын уадасы. Касиеттүү Куранда бул мындайча айтылган: "О момундар, Алладан корккула жана жалаң чындыкты сүйлөгүлө. Ошондо Аллах силердин ишиңерди оңдоп, күнөөңөрдү кечирет. Кимде ким Аллага жана анын элчисине моюн сунса, чоң жеңишке жетет." Делинет Ахзаб сүрөсүнүн 70-71 аяттарында. Жалган айтып ырыскыңды жебе деп калчу аталарыбыз. Көрсө жалган айтуу аркылуу кайсы бир ишти өз пайдасына чечип жаткандай болгону менен, түпкүлүгүндө жалгандын зыяны гана тиет экен. Калптын казаны кайнабайт дегендин түпкү мааниси дагы мына ушунда. Ал эми чындык кээде адамга зыян алып келгендей болгону менен, түпкүлүгүндө жакшылыкка жол ачат. Муну ага Алланын тынчтыгы мактоосу болсун пайгамбарыбыздын чынчылдыкты бекем кармаңгыла. Силерге чынчылдыкта зыян бардайы көрүнүшү мүмкүн, бирок анда ийгилик гана бар дегенинен түшүнсөк болот. Демек чынчылдык ийгиликтин ачкычы экенинде шек жок. Чынчылдын ырыскысы мол, тилегеи тегиз. Эң негизгиси жан дүйнөсү тынч болот. Бул дүйнөсү дагы, акырети дагы кайгысыз. Адамга мындан башка эмне керек? Келгиле, анда жалгандан жаа бою качып, мындан аркы жашообузду чындыктын нуру менен нурланталы. Уландысы бар. Урматтуу достор, аудио китеп окуп китептин мазмунун түшүнгөндөр бар. Ошол элегизде ага алымсынбай китептин өзүн алып окуган башка. Бул китепти Бишкек каласындагы китеп дүкөндөрүнөн сатып алсаңыздар болот. Ал эми бул аудио китепти угуп, андан өзүнө пайда, насаат алгандар болсо, биз чоң кубанычтабыз. Жакшылыктарды аудио китеп окуу менен элге жеткирген мээнетибизди каржылай баалоону каалагандар болсо, эсеп капчыктарыбыздын номурларын да жазып койдук. Жараткан баарыбызды туура жолдон адаштырбасын.